ар бир мектепте мажбурлап ошону бериш керек да. Ушунун кесепети эмнеге алып келет? Баланы мындай катуу кармагандан. Оозунан жаман сөз чыккан жаштар көбүydү сөгүнүп сүйлөгөн. Анын ролу кандай? Мамлекет сактап эгемендүүлүк алууда. Аталарыбыз жөнүндө маалыматтарды берип, бул деле баалуулукта. Бизнестин негизги максаты эми сиз айткандай материалдык багытта. Алардын методикасын колдонуу менен даяр нерсени киргизип коюу мүмкүн ал оңоюраак чыгар да. Кантип ынандыра алат болдуңуздар экен да ата-энелер? Жүрөгү таш болсо, таш боор болсо ал коомго, адамзатка эмне жакшылык кылат? Кыргызстандын ушунчалык жерлери уникалдуу. Баланы тарбиялаш керек, кантип туура тамактандырыш керек. Мага окшогон ата-энелер абдан көп. Таза айыл чарбасынын өнүктүрүү боюнча иш алып баратабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Талим подкастынын көрүүчүлөрү. Көптөн бери көрүшпөй кайра подкастыбызды баштаганы турабыз. Бүгүн бизде бир өзгөчө конок деп айтсак да болот. Бүгүнкү коногубуз Жогорку Кеңештин мурунку чакырылышында депутат болгон, коомдо бир өзүнүн үнү менен, коомдо бир өзүнүн жакшы жумуштары менен үлгү болгон аялдардын арасынан биздин эжекебиз Махабат Мавлянова эжеке. Эжеке кош келиптирсиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Анда урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү подкасттын жалпы максаты, козгой турган темасы бул Махабат эжекебиздин ушул депутаттыктан баштап бүгүнкү күндө ушул билим берүү тармагына кошуп жаткан салымдары, эмне ушул элге кызмат кылып жаткан бир учурларын өзүнүн оозунан угуп, бир сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүк. Махабат эжеке, алгачкы эле сурообуз бул ушул депутаттык мезгилде көтөргөн маселелериңиздин канчалык деңгээлде ишке ашты? Анан билем дайыма бир социалдык маселелерди көтөрүп келдиңиз, анда бирок өзүңүз бизнесте жүрөсүз. Мына ошол козгогон маселелердин канчалык деңгээлде ишке ашты? Ошолордун кайсы бирин бүгүнкү күндө өзүңүз көзүңүз толуп кубанып жүрөсүз? Ушул багытта кеп баштасак. Албетте айтылган убадалар, сөздөрдү ишке ашыруу абдан эле оор болот. Себеби каршылыктар, тоскоолдуктар аябай көп болот да. Негизги Жогорку Кеңеште менин жүрөгүмдү ооруткан маселе ушул кезге чейин бул жаштардын, мектепте окуган балдардын, жалпы эле коомубуздун тарбиясы да. Ошол кезде улуттук баалуулуктар боюнча да маселени көп көтөрдүм эле. Министрликке дайыма барып, ошо билим берүү министрликтерине барып, ошол тарбия боюнча, улуттук баалуулук, этнопедагогика боюнча көп сунуштарымды берип келгем. Тилекке каршы ишке ашкан жок, бирок азыркы күндө урматтуу президентибиздин жетекчилиги менен, колдоосу менен улуттук идеология концепциясы иштелип чыгып, ошол ишке ашканы турат. Бирок ошол иш жүзүндө ашуу дагы жолдорун мен көрө албай жатам да. Менин негизги максатым балдардын бир эле билимге сугаруу эмес, тарбияга дагы маани берүү, абдан маанилүү да. Билимдүү, бирок ыйманы жок адамга караганда, билимсиз, бирок ыйманы бар адам көп кооптуу болбойт коомго. Туура. Күчтүү математик, физик болсун, бирок жүрөгү таш болсо, таш боор болсо ал коомго, адамзатка эмне жакшылык кылат? Ал кандайдыр бир жаман нерсени ойлоп таап, ошол адамзатын бүлүндүргөн нерсе ойлоп табышы мүмкүн. Мындай образын айтып түшүндүргөндө, же болбосо күчтүү биолог болсун дейли, аябай акылдуу, билимдүү профессор, окумуштуу болсун. Ал биолог болсо, эгерде сүйлөкөр болсо, мээрими жок болсо, ал деген адамзатты жок кылган бир дарын ойлоп табышы мүмкүн да. Ошондой маани катары айтам да. Себеби дегенде бул билим менен тарбия айкалышып кетпесе, бул абдан жаман, терс көрүнүш. Өзүңүздөр да байкап атасыздар, азыркы күндө көпчүлүк эле адамдардын баалуулуктары башка болуп калды да. Бул байлык, материалдык байлыктар, башка бир баалуулуктар. Биз өзүнүн түпкү нукура кыргыздын жакшы баалуулуктарына эстен чыгарып атат көп жаштарыбыз өзгөчө. Ал жаштар эмес, анын себеби биз өзүбүз, улуулар, мамлекеттик бийлик. Себеби шарт түзүп жатабыз да. Мектептерде ата-энелер кыргыз мектептерге бере албайт, себеби ал жакта жакшы, күчтүү мугалимдер аз. Бүт эле күчтүү орус мектептери көп, а кыргыз күчтүү мектептер жок. Ар бир адам бир маселени ойлонгондо өзүнүн башынан өткөрүп, ошону чечейин деп ойлойт да. Маселен, мен айылдан шаарга жаңы келгенде короодо жүргөн баягы кыргыз балдарды орусча сүйлөсө, кыргызча билбейсиңер деп аябай таң калып, мага ушул терс көрүнүш болгон да. Өзүм шаарда туруп жылдар өтүп, кыздарым чоңоюп, бир күн карасам, кыздарым ошондой болуп калган, өзүм байкай калыпмын да.
Демек өзүңүздүн башыңыздан өткөн турмуштук окуялар Ооба. сиздин ушул маселелерди көтөрүүңүзгө себеп болду да. Анан жогорку кеңеште иштедим көп, ушул тарбия багытында маселелерди көтөрдүм, билим берүү министрлигине сунуштадым, бирок ишке ашкан жок деп жатасыз. Бирок мен ишке ашып атат деп ойлойм. Анткени ошол сиздердин көтөргөн маселелерди бири болбосо бири угуп, дайыма ошону башкы максат катары көтөргөнгө аракет жасашат да. Ошон үчүн бул сиздердин баштаган, сүйлөгөн ошол сөздөрдүн бир жемиши болуш керек. Жыл сайын китеп басып чыгаруу үчүн акча бөлүнөт бюджеттен. Ошо жаңы китептердин мазмунун чыгарганда эле ошо биздин күчтүү биздин адабиятчыларды, педагогдорду тартып туруп, ошолордун билимдери менен, маселен, кээ бир сабактарда орустардын россиян эмелери колдонулат да, сөздөрү, терминдери, мисалы үчүн Саша, Оля жана ушул сыяктуулар. Эми ошону мына азыркы күндө ошону киргизип башташты. Мен ойлойм ошол нерселерди, маселен, кыргыздардын өзүнүн атрибуттарыны, маселен, боз үй, өзүнүн кыргыз улутуна тиешелүү, маданиятына тиешелүү белгилүү инсандардын бир эмелерин колдонуп, ошол китептерди жалпы мазмунун ошо аралашмасы, мисалы үчүн математикадан теңдеме бергенде ошону кыргызча атрибуттарды колдонуп, кыргызча сөздөрдү колдонсо, ошол балдардын мээсине сиңип баштайт да. Андан тышкары убактарда көбүнчөсү кайсы Турция или Европа тараптан болгон ушундай багытка ээ болгон мектеп болобу, ошонусуна карабастан мен ойлойм Кыргыздын баалуулуктарын камтыган бир программаны түзүп, ошону ар бир мектепке мажбурлап ошону бериш керек да. Эгерде ал англис тилде окуган мектеп болсо эле ошол программаны өтөсүңөр. Орусча болсо деле ошол программаны камтып кетиш керек деп, ошону мен ойлойм эмеси элек баалуулук киргизиш керек. Туура айтасыз. Бул биздин мамлекет тарабынан дагы абдан маани берилип, президент тарабынан оңго жол кабыл алынып, азыр учурда бир топ иш аракеттер жүрүп атат. Бирок ушу баалуулуктар жөнүндө айтып атасыз, кыргыздын. Ошол баалуулуктар, сиз шаарда өстүм деп атасыз да, э? Жок, мен балдарым шаарда өстү. Балдарыңыз шаарда өстү. Ошол оңго жолду эме капыстан эле баягы баалуулуктар жөнүндө, капыстан эле ошол кыргыздын өзүнүн улуттук баалуулуктары жөнүндө бир сизде ой пайда болуп калгандыгы, бул ошол балдарыңыздан улам пайда болду да, же сиздин ата энеңизден, же бала чактан бир өзүңүздө ошондой жашап жүргөн бир ойлор бар беле да? Өзүңүздөр байкагандай азыркы коомдо аябай өзүнүн алып жүрүүсү же начар, оозунан жаман сөз чыккан жаштар көбөйдү, сөгүнүп сүйлөгөн, жаман сөз менен, тарбиясы жок. Ошонун баардыгы ошол улуттук баалуулуктарга келип камтылат да. Улуттук баалуулуктардын көп багыт, көп компоненттери бар да. Бул тарбия багыты, өзүнүн тилди үйрөнүү, маданият үйрөнүү, нарк насил үйрөнүү деген. Мына ошону деген биз бербесек, балдар ошондой зөөкүр же болбосо таш боор, мээрими жок болуп өсүп калат да. Өзгөчө ааламдашуу убагында өзүңүздөр байкатасыздар, Европанын жана аябай терс демократиялык жактарын алып, ата энени сыйлоо деген унутуп баратат. Мугалимди сыйлоо деген жок, көчөдө баратканда улууну сыйлоо деген жок, улууну урматтап, кичүүнү сыйлоо деген жок болуп атат да. Ошонун баары тарбия маселеси, улуттук баалуулуктун негизги максаты бул мекенчил, Кыргызстанды өзүнүн элин сүйгөн, патриот, өзүнүн баягы нукура маданиятын, нарк наслин билген ушундай инсанды тарбиялоо да. Туура. Демек бул ой сизге бул коомдогу болуп жаткан терс көрүнүштөр, Коомдогу терс көрүнүштөр, ошолорду байкагандан улам пайда болуп, мына ошону колго алыш керек деп дагы жанданыта баштадыңыз да. Мен билгенден бир эки китепкеби сиз өзүңүз темилге көтөрүп, демөөрчү болуп да чыгарган учуруңуз бар. Бул китептер жөнүндө дагы сиз айтып кетсеңиз болот. Ошол кайсы китептер эле? Ушул маселени көтөргөндө, министрликке барып жүргөндө ошол жактан мен Сулайман Рыспаев агай менен жолугуп, сүйлөшүп, таанышып калып, ал киши мага улуттук баалуулуктар боюнча маселе көтөрүп атасың деп мага спонсор болуп бербейсизби деп китепке ошондо спонсор болуп бердим. Сөз жөнүндө сөз жана улуттук баалуулуктар жөнүндө. Аябай сонун мазмуну тим эле укмуш, сонун китептер, 500-600гө жакын чыгарып, аны айылдарга таркаттык, мектептерге таркаттык. Ал агай да өзү дагы берип жатты. Бирок ошол айылда алган адамдар эле ошону суусап окушту да. Суусап, ыраазычылык билдирип. Ыраазычылык менен ошону кайра дагы алып келиңиз, жетпей калды деп сурап дагы кайра да чыгардык. Демек, бунун пайдасы ошол китептер сиздин көтөргөн идея менен дал келгендиктен бул китепке демөөрчүлүк кылып чыгардыңыз. Бирок аз да баары бир, мамлекеттик деңгээлде ушундай
китептер чыкса, элге жетсе абдан жакшы болмок. Ошол нерсени мен ойлойм, бул китептин тиражын эмес, бул китептин мазмундарын, ушундай мазмундагы китептерди бул милдеттүү түрдө программага киргизип, бала бакчага, мектепке, институттарга, жогорку окуу жайларга ошону киргизиш керек да, окутуш керек. Жөнөкөй эле бир кыргыздын макалдарын тарбиялык мааниси кандай чоң да. Ар бир мектепке ошол макалдарды илип, ар бир мектепте программаны системалуу түрдө киргизип, өзүнүн баягы курак жашына жараша кыргыз шаарларды жаттатырып, өзгөчө шаарларда кыргыз эле балдар көптөгөн кыргыздын жазуучуларын, акындарын, баатырларын билбейт да. Бул ошол нукуралык да ошол жылда бир 6 жолу ушул багытка арналган кечелерди уюштуруп, бири бири менен конкурстарды уюштуруп, маселен, Барсбек Баатыр ким болгон, Жусуп Абдрахманов эмне жумуш кылган, эл үчүн эмне кызмат кылган, анын ролу кандай мамлекет сактап эгемендүүлүк алууда жана башка көптөгөн биздин инсандарыбыз бар. Ошону Балдарга көпчүлүк балдар үйрөтүш керек. билбейт. Инсан таануу өзүнүн кыргыз эгемендүүлүгүн калыптандырган түптөгөн аталарыбыз жөнүндө маалыматтарды берип, бул деле баалуулук да. Кыргыз Улуттук оюндарын баалоодо үйрөтүү, кыргыздын жанагы колдонгон буюмдарыны, боз үй тууралуу тема, ушундай сыяктуу системалуу түрдө бизде ушул минсиздик иштеп чыкса жакшы да. Себеби ар бир эле мугалимдин мектептерде деңгээли, билим деңгээли бирдей эмес да. Кээ бирөөнүн жанагы чыгармачылыгы бийик болсо, кээ бирөө деңгээли жетпейт. Ошондуктан аны даярдап эле ошону мектептерге берип, ошону милдеттүү түрдө талап кылса жакшы болмок да. Жакшы, бул министрликке болгон сунуш. Буга чейин деле жогорку кеңеште иштеп жүргөнүңүздө деле депутат катары анда деле көп бул маселени көтөрдүңүз. Анан бирок акырында бул өзүбүз жасап көрсөтүш керек деген тыянакка келдиңиз окшойт. Эми сиз бизнесте айымсыз, дайыма бизнесте жүрөсүз, бирок бизнесмендердин бир нерсесине кубанам, эми айрымдарын дайыма билим берүү жөнүндө сүйлөсө, ошол тарбия жөнүндө сүйлөсө, ошол билим берүү багытында, китеп окуу багытында демөөрчүлүк кылса, мен кубанам да. Көбүнчө бизнесмендер акча табуу, пайда келүү жагын көбүрөөк ойлойт го. Ошондон улам болсо керек, сиз бир мектепке негиздөө чечимин кабыл алыптырсыз, бир жаңы мектепти баштап жатыпсыздар. Мына ошол мектеп жөнүндө бул идея кайдан келди? Сиз же кирешелүү тармак бекен учурда билесиз, Бишкекте, Ошто шаарында мына калк көп жашаган жерлерде аябай мектеп көйгөйү болуп атат. Жеке мектептер абдан көбөйүп атат. Ушул маселе жөнүндө бул ой кайдан пайда болду? Анан бул мектептен эмнени көрөсүз? Же жаңы бизнес ледилерди, бизнесмендерди тарбиялап чыгарасызбы? Же өзүңүз айткандай уңгуга сугарылган балдарды тарбиялап чыгарасызбы? Мектептин негизги максаты? Азыркы күндө биз ушу баштапкы класстар мектебин ачып, ошону иштеп жатабыз. Жогору айткандай, жанагы бүт өзүнүн айтып жүргөн маселелерди чечүү жолдорун ошо өзүбүздүн мектептен иш жүзүндө көрсөтсөк деген ойлорубуз, максаттарыбыз бар. Бизнестин негизги максаты эми сиз айткандай материалдык багытта акча таап, аны иштетип, мекемени иштетип, анын деле жакшы жактары абдан көп. Бизнес десе да чындыгында жаман деп ойлобош керек. Албетте, Канча бизнессиз азыр салыктар түшөт, канча элдерде. Бул тобокелчилик биринчи, үчүнчүдөн бул элдерге жумуш орундарын беребиз да, ошондой жактар абдан көп. Бул деген абдан оор, жоопкерчиликтүү жумуш да. Мектеп багытына дагы салым кошкон бизнесмендер жок эмес. Бул негизи билим тармагындагы бизнес бул абдан оор. Бул бат эле пайда берүүчү бизнес эмес да. Мисалы Европа, Америка же Турция элдеринин идеологиясына колдонуу менен, алардын методикасын колдонуу менен даяр нерсени киргизип коюу мүмкүн ал оңоюраак чыгар да. Менин максатым ошол биздин балдарды кыргыз тилин билүү, кыргыз адабиятын, кыргыздын өзүнүн улуттук баалуулуктарыны, өзүнүн кыргыз экенин сезген ошондой бир мекенчил балдарды тарбиялап, ошондой балдарды чыгарсак, ошондой кыргыз тили бул азыркы күндө байкасаңыздар, кээ бир бала бакчага алып барып кыргызча окутасыңарбы десек, алар аябай сыймыктануу менен, жок, биз орусча окутабыз деп ошону мактануу менен айткандарды мен көп көрдүм да. Биз орусча окутабыз деп. Орусча бизде кыргызча жок деп ошону түшүнбөйт да, баягы туура эмес эле сүйлөп, ошого мактанганын мени аябай таң калтырды. Ошондуктан тескерисинче ошол менен кыргызча билем деген шаардык балдарды биз модага айландыргылуу, ошол багытты, ошондой жакты биз мындай көмөк көрсөтүшүбүз керек да.
Мен Бул кыргызча билем, мен кыргызча сүйлөйм, мен кыргыздын тарыхын жакшы билем деген ошондой сыймыктанууну пайда кылышыбыз керек. Биздин мектебибиздин максаты ошондой. Биздин мектебибизде 3 багыттуу тилди, албетте кыргыз тили эле билип чектелип калган туура эмес. Дүйнө жүзүндө эң көп элдердин арасынан сүйлөлгөн тилдер бул эл аралык тилдер бул орус жана англис тили. Булар абдан бизге өзгөчө, биздин мамлекеттин жарандарына керек тилдер. Ошондуктан биз мектепке кыргыз тили, орус тили, англис тилин басым жасаган, предметтерди 3 тилде окуткан мектепти ачып Көп атабыз. тилдүү, көк тилдүү Үч илим тилдүү, берүү көп тилдүү программасы. десе болот. Ооба. Биздин 70% биздин мектептин ичиндеги ар кандай иш чаралар, бул чыгармачылык иш чаралар, майрамга арналган иш чаралар бүт баары кыргызча өтөт. Балдарыбыз эми орусчаны жаттабай, ырларды эми кыргызча ырлар жаттап, ошо маселен жаңы жылды же 8 март ар кандай майрамдарды кыргызча гана Кыргыз тилинде алып барат. Бул абдан сонун Мындан мындай. тышкары Кулактын ооба. кечиресиз, кулактын кожуруна алган сонун сөз да, кыргызча мектеп болот деген. Бирок кантип ынандыра алат болдуңуздар экен да ата энелерди? Анткени мен Бишкек шаарын билем. Контент бул ата энелердин каалоосу орус класстар да. Бул сиздердин мектеп ошондо орус класс болобу же кыргыз класс болобу? Кандай? Биздин мектеп орус мектеби эле болуп калат, бирок үч тилдүү, Үч сабак тилдүү. беребиз. Тилдерди параллельно алып кетесиздер, Мага окшогон ата энелер көп экен. Мен дагы чоң 3 кызым жана айтпадымбы, кыргызча билбей калышты. Кыргызча билбеген адам катуу тийбесин, кыргыз элин эле сүйүп жаратпайт деп коет го. Тилин билбесең, Эне тилин билбеген элин сүйүп жаратпайт. элин сүйүп жаратпайт деген эң туура айтылган да. Ошондуктан мен кичинекей балдарымды кыргыз мектепке барайын деп, бала бакчага берейин деп издеп тапкан жокмун да, жакшы мектептер таппагандыктан кайра эле дагы орус мектепке бердим да 4 баламды. Эми дагы эле кеч эмес болсун деп, андан кийинки балдарымды кыргызчага үйрөтөйүн деп, эми андан кийин кыргызча бала бакчага бергенбиз да. Жана өзүбүздүн мектепти ошондой багытка буюрса багыттап атабыз. Мага окшогон ата энелер абдан көп. Бул эң сонун. Бул эң сонун. Анткени биринчи ошол кыргыз тилин өнүктүрүүгө дагы бир кадам. Менин көз карашымда да ошондой да, мисалы орус мектеп, кыргыз мектеп деп бөлүнбөй эле жөн эле мектеп. Ошол мектептин ичинде Туура. баягы сабактар кыргыз тилинде да бар, орус тилинде да бар, англис тилинде да бар. Бул замандын шартына жараша балдар ошол канча тил билсең ошончо дил билесиң дейт, тилди үйрөнө бериш керек. Бирок сиз айтып аткан ошол өзүңүздүн максатыңыз баалуулуктар. Кыргыз тили аркылуу жетет эми биздин кыргыздын баалуулуктары. Ошол эле кыргыздын тарыхы, ошол эле маданияты деген. Ошону менен катар эле бул жерде балдардын баягы физикалык өсүүсү да бар да, алардын ден соолугу деген. Менин билишимче, сиз ушул тармакта дагы органикалык азык түлүктөрдү камсыздоо боюнча, мына ушуларды бренд кылуу боюнча дейлиби, же ушул бизнесте бир ушул тармакты өнүктүрүү боюнча да аракет жасап жатасыз. Демек, бул бизнести дагы ушул мектепке кайсы бир байланыштыруу идеясы болуш керек да. Ушул ишмердүүлүгүңүз жөнүндө да айтып кетсеңиз. Эми негизи мен жаш кезимден эле туура тамактанууну абдан жакшы көрчүмүн. Туура правильный образ жизни деп коет орусча. Таза экологиялык тамактарды колдонууну аябай жакшы көрчүмүн да кичинекей кезимден эле. Ошол себептен жогорку кеңештеги органикалык ай чарбасын өнүктүрүү боюнча конференция өткөрүп, бир нече жогорку кеңештин топтомдорун жазып, чыгарып, жолугушуулар өткөрүп, ушул теманы козгоп келгенмин да. Органикалык ай чарбасын өнүктүрүү боюнча ассоциация түзүп, кластердик ассоциация, ошону алдыга жылдары боюнча иштеп жатам. Бул дагы коомдук менин ишим болот. Кыргызстандын ошончолук жерлери уникалдуу. Кудай бизге ушундай бир байлык берип койгон да, жаратылыш деген. Суулары таза, жерлери таза, абасы таза, укмуш кулубузбуз да. Анан биз ошону химикаттар менен эле биз булгап, анан балдарыбызга ошол химикат менен бышкан нөмө жемишти берип, ден соолуктарын бузуп атпайбызбы? Биздин уникалдыгыбыз биздин Кыргызстандын ошол органикалык ай чарбасына өтүү да. Биз Кыргызстан боюнча эле ошо өтүп кетсек сонун болмок да. Жерибиз өзгөчө, көп жерибиз болгондуктан биз сырткы рынокко конкуренция боло албайбыз. Ошого биздин уникалдуу, кымбат продукцияны чыгарышыбыз керек. Ошол багытта бир натыйжа барбы азыр сиздерде? Сиз эми эмне чыгарасыз органикалык? Мен негизи өзүмдө ай чарбасы жок. Мен өзүмдүн үйлүм эле керектүү эле, жетиштүү эле ошол ферма жана тамаркан бар. Ошол жакта эле өстүрүп, ошол фермадан этти жана нөмө жемиш жейбиз. Биздин үй бүлөбүз күнүмдүк өзүңүздөргө керектүү азык түлүктү менен камсыздайсыз да. Бирок менин негизги максатым, ассоциациянын максаты ошол органикалык багыттагы ай чарбалардын бүт көйгөйлөрүн угуп, ошолорду
мамлекетке жеткизип, ортосунда көпүрө болуп иштеп өндүрүүчүлөрдү колдоо, Ооба. алардын идеяларын мамлекетке Ооба. жеткирүү өнүктүрүү. Ал эми мектепте кандай Мектепке ушуну байланышканда азыркы күндө министрликте эле ошол маселени көтөрүп, органикалык ачарба департаменти алар дагы Ысык көл жана Нарын областына органикалык аймактар деп программа кабыл алышты. Мектептерге жана пансионаттарга ушу таза тамакты берүү программасын иштеп жатышат. Менин негизги дагы максаттарым ошол мектептерге таза айыл чарбасынын продукциясын бериш керек да. Себеби баланын организми ууланбаган болсо ошончолук баланын мээси жакшы иштейт да. Бул деген түздөн түз байланышкан нерсе. Ден соолугу да чың болот таза тамак жесе. Ошондуктан ушул багытта буюрса биз бир эле биздин мектепте эмес, ошо жалпы Кыргызстанда каалоочуларга рынокто жеткиликтүү болгондой кылып таза айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча иш алып баратабыз. Биздин мектепте дагы өзгөчөлүгү бизде деген жанагындай зыян заттуу майларды колдонбойбуз, суу майларын колдонбойбуз, зыян заттарды, зыян тамак ашты колдонбойбуз. Бизде жалаң өзүнүн фермадан чыккан сүт, быштак ошолордун баарын колдонобуз. Өзүнүн картошка, мөмө жемиштерин Нохра азыктар, жарма, кыргыздын тамагына аралаштырып, балдарга ошону үйрөтүп, кыргыздын кандай тамактары болгон, биздин ата бабаларыбыз кандай тамактарды жеп жүрүшкөн. Азыркы күндө унутулуп бараткан тамактар бар. Сүт азыктары жана башка ошонун баарын үйрөтүп, жасаганды үйрөтүп, ушундай сабактарыбыз болот. Тарбия боюнча да ата энени сыйлоо, ата эне мектеби деп ачып атабыз. Бир эле азыркы күндө чоңкөйгөй биз балдарды тарбиялаган менен ата энесин дагы жана биз Советтер Союзу бузулгандан кийин ажырым болуп калбайдыбы? Ооба. Советтер Союзунун эң жакшы жери бул тарбия жагы, идеология жагы жакшы болчу да. Борбордук идеология менен бүт элдерин тарбиялоочу. Ушул идеологияда бизде акырын жылып атат, бирок жеткиликтүү иштейлик да. Ата энелер мектебин дагы ачып, ата энелерди чогуу окутабыз. Балага кандай туура тарбия кылыш керек. Азыркы балдар биздей эмес да. Алар деген зумер деп коет эмеспи? Булар башкача, булар эркиндикти каалашат, өз алдынчылыкты каалашат. Азыркы балдар деген булардын акылы тереңирээк, себеби дегенде технология өнүгүп, аларга маалымат жеткиликтүү да, каалаган маалыматты билип алышат. Ошондуктан биз ата энелерге дагы басым жасайсыздар. басым жасап, биз чогуу тренингдер өткөрөбүз. Ата энелер баланы тарбиялаш керек, кантип туура тамактандырыш керек деген. Демек, мектебиңиздерде комплекстүү бир мамиле болот, Анткени бул туура тамактануу азыр айтып атпайсызбы? Ата эне менен да иштешпесеңиздер, мисалы шаардын ата энелери дейли же башка улуттун баласы болсо, мисалы курут берсеңиз мектепке барганда, жана ысык курут барго, чочуп кетиши мүмкүн дегендей да. Эми башка кыргыздын улуттук тамактарын берсеңиз, ошон үчүн бул да маанилүү. Мен да бир мектепте билем, жеке бир мектеп шаардагы. Ошо эртең мененки таңкы тамакка балдарга, окуучуларына ошол жана күрүчтөн жасалган ботко, боорсок, ошол сары майга бышкан, дагы ушул сыяктуу нукура кыргыздын тамактарын берчү да. Алардын да максаты ошол болчу. Бирок сиздин ишмердүүлүгүңүз дагы баары бири-бирине байланышы бар. Бул абдан кубандырат. Дагы бир суроо, ушул мен көйгөйдө балдарды турмушка даярдоо. Азыр Кыргызстанда 12 жылдык билим берүү системасы, муну дайыма баягы коомдук ишмер катары дагы, саясатчы катары дагы мурун эми саясатта жүрдүңүз, дагы деле саясаттан да өтө алыс эмессиз. Кандай көз караштасыз? Анан балда бул бизнес деген деле финансылык сабаттуулук да. Балдарга финансылык сабаттуулук кандай берилип жатат? Мына ушул багытта да бир өзүңүздүн оюңузду уруксак. Финансылык багыт боюнча бизде атайын предмет ачылат, бар. Аны биз беребиз. Албетте балдарды бир эле материалдык байлыкты бийик коюу эмес, биз негизги биздин мектептин дагы бир максаты бул гуманитардык педагогика. Гуманитардык деген ар бир адамдын өзүнүн жашоодо Кудай өмүр бергенде ошол адамга жөндөм менен берген. Жаратканда жөндөмү кандай, эмнеге жөндөмү бар? Мугалим болууга же китеп жазуу же ыр жазуу же ырдоо же математика багытында өзүнүн жөндөмү бар да, ошол жөндөмүн аныктап тактоо. Бул абдан маанилүү жана ошондой эле ар бир адамдын өзүнүн миссиясы болот бул жашоодо. Ошону тактап потенциалын ачып берүү да. Мектептеги демекчи кыйын да бул. Анткени өзүн өзү акташ, өзүн өзү жабуу деген маселелер ал жерде эми келишимдик негизде окушат. Эң негизгиси баягы мектептин материалдык техникалык базасынан дагы ал жердеги иштеген мугалимдер, анан команда. Ушул жагынан кандай сизде бир маселе жаралган жокпу? Анткени Бишкек шаарында билем, аз толтура мектеп ачылган үчүн чоң мугалимдерге болгон муктаждык бар. Ким жакшы эмгек акы төлөсө ошол жака өтүп кетип атышат.
Анан команда маселеси, команда түзүү маселеси. Сиздин азыркы айтып аткан идеяларды ишке ашырыш үчүн дагы бир жакшы команда керек да. Бул жагынан Албетте Советтер Союзу айткандай кадр баарын чечет дегендей эле кадр баарын чечет азыр. Бир эле биз мектепте эмес, ар бир эле тармакта. Мен өзүм педагог эмесмин, бирок педагогдордун үй бүлөсүндө чоңойгом. Ата энем экөө тең мугалим болуп иштеп, ошолордун билимин алып, үйдө дайыма китеп содура болчу. Апам китепканада иштеп, бизге китеп окуу маданиятын үйрөткөн да. Азыр дагы ошол нерсени биз балдарга киргизип, балдарды милдеттүү түрдө китеп окуу маданиятын киргизебиз. Бир эле балдар эмес, ата энелер дагы окутабыз да буюрса. Негизи кадр боюнча азыркы күндө бул чоң көйгөй. Себеби дегенде мугалим болууну көп адамдар каалашпайт да. Бул оор кесип, бирок ошол эле кесип финансылык жактан бул көп кызыктуу эмес, айлыктары аз. Мен педагог эмесмин, бирок мен бизнесте болгон киши катары мен стратегиясын, концепциясын мен өзүмдүн каалоолорумдун бүт багыттарына тактап, биздин буюрса мына Зарина Амакен деген өзүнүн күчтүү биздин кыргыздын кызы бар. Ошол Зарина экөөбүз партнер болуп бара иштеп атабыз. Мен бүт жанагы айткан ойлорумдун баарына ошол потенциал бар, өзү педагог болгон киши ошол Зарина өзү ишке ашырат. Сиз өрүктөш катары ал сиздин идеяларды ишке ашырат, процессте, жараянда ишке ашырат. Ошондуктан ал өзүнүн потенциалы бар бул багытта, өзү окутат, жанакындай дагы кадрларды алып келип өзүнүн эми жакшы кадр таап алыш кыйын. Биз негизи өзүбүз окутушубуз керек. Ошо өздөрү окутушуп, өздөрү тарбиялап, даярдап чогуу чараны иш алып барышат. Жакшы сонун кадр таптырсыз. Бул процессти ишке ашырыш үчүн Кудай буюрса баягы мектепке ак жол болсун. Ошол энелерге, жалпы эле эне катары бала тарбияладыңыз да, баланы тарбиялаганда ошо балдарымдан улам анан ошол сыргыздын баалуулуктарын ушуну көтөрүүнү колго алдым деп атасыз. Биздин энелерге сиздин бала тарбиялап жаткан сунушуңуз жалпы жонунан учурда азыр жана да айттыңыз, учурдагы балдар башкача, аларга башкача мамиле керек да. Ушуларга кандай тарбия бериш керек, кандай мамиле жасаш керек? Мен өзүм 6 баланын энеси болгондуктан мен айырмаларын көрдүм да. Балдарым эң улуусу 29-да, кичинелери 2 жаштада, үчөлөрү. Ошондуктан баягы айырмасы аябай чоң болот да. Улуулары мен өзүм тарбияны кантип тарбия бергенин билбегендиктен туура эмес тарбиялап койдум деп ойлойм. Себеби алар дайыма мен эркин түрдө баарлашкан жокмун да. Алар дайыма ошол жанакындай демократиялык эмес, мындай катуу тарбия бердим. Авторитардык диктатордук тарбия бердим да. Ошонун кесепети чындыгында эле начар экен да. Ошо чоң кызым. Ушунун кесепети эмнеге алып келет? Баланы мындай катуу кармагандан. Баланы ошо кызым өзү айтат, мен чүнчүтүп тартынча да. Өзүнө ишенимдүүлүгү жок болот экен. Ишенич жок. Канчалык өзүн балага жакшы сөз айтып, аны колдоп, ага жакшы сен эң акылдуусуң, сенин колуңдан баары келет, келбесе деле анын баары келет, сен кыйынсың, сен келечекте кыйын болосуң десе, бала ушунчалык ачылат турбайбы? Мен ошондон баягы өзүмдүн балдарымдан байкап атам. Ошо улуусу бир аз ошентип психологиялык жактан бир аз эметет. Ошондой критиканын үстүндө чоңойдум депчи. Биз жалаң критикалап чоңойткон экенбиз. Ооба, туура эмес кылып атасың, жасаба, муну кылба Бул деген. туура эмес, уят болот, мондай кылба, тигиндей кылба, анан монтпе, тигинтпе, монтпаспа деп. Ар бир нерсенин өзүнүн чеги болот, албетте өзүнүн чегинде жасаш керек. Энелерге айтат элем, балдарды дайыма мактоо менен, аларды чоң адамдай мамиле жасап, алардын ойлорун сурап, бүгүн эмне каалайсың, кайсы мектепте окугуң келет, кайсы предмет сага жагышат, эмне үчүн жакпайсат, мектепте эмне болду деп ошо баарлаш керек экен да, ачып чоң адамдай кылып. Ошондо кийин адам өмүр бою өзүн чоң адамдай сезет экен да. 5 жашка чейин адамдын көрсө, эми ар бир эле уксаңыздар керек маалымат. 5 жашка чейин бул толук кандуу адам өзү формироваться этип калат экен да. Ошондон ары япондордун эмеси абдан туура да, 6-7 жашка чейин Кудай катары көр балаңды. Эч эмне кылба, каршылык көрсөтпө, тоскоолдук кылба, баарына уруксат бер. 12 жашка чейин катуу дисциплина карма, бүт баарын кулдай иштет дейт да. 12 жаштан кийин дос бол дейт. Дос бол. Ошол негизи өзүмдүн жашоомдо ошону көрдүм. Ошондо ата энелерге айтат элем. Ошол япондор айткан эмеси аябай туура экен да. Кийинки балдарыңызга башкача мамиле, кичинекей балдарыңызга башкача эме жасадыңыз да, мамиле жасай баштадыңыз. Биз мектепте газ алган таттуу суусундуктарды
жанагы кумшекер кошулган тамак аштарды бербейбиз. Акунду колдонбойбуз. Тоок нетин колдонбойбуз эгер үйдүн тоогу болбосо. Ошондой эле биз ата энелерге дагы ошону түшүндүрөбүз. Тооктун эти болбойтпу тооктун этин жеп диета деп Үйдүн тоогу болсо анда колдоп аткан колдоп Анда аткан болсо, эгерде аны колдоп албаган болсо анда өзүңүз билесиз ар кандай бул биз дүкөндөн сатып алып эле Ооба. жегендердин зыяндуулугу бар, бирок ошол абдан туура белгилеп атасыз. Ушурда тамак аш коопсуздугу да абдан маанилүү да. Биздин балдарыбыз өзүбүз деле жеген тамагыбызды көзөмөлдөбөй ден соолугубузга ар кандай бир зыян келтирип атабыз да. Маселен, мен столдун үстүнө кумшекер койгон эмесмин эч качан. Балдарым ошо көнүп калган, кумшекер жешпейт. Ошого биздин мектепте дагы кумшекер жана агундан жасалган тамактарды колдонбойбуз. Дрожь, ачытка кошулган тамактарды, нанды колдонбойбуз. Биздин табигый ачытка менен жасалган нанды, экинчи сорттон жасалган нанды беребиз. Маселен, биздин балдарыбыз мектептен туура тамактанып үйүнө барганда кайра эле кока-кола ичип же газдалган таттуу ичимдиктерди ичип алса, анда туура эмес болуп калат. Алар маданиятка анда үйрөнө албай калат, тамактануу маданиятына. Туура. Ошондо ата энелерди биз чогултабыз, нутрициолог келип былтыркы жылы бир серия окутту. Эми буюрса бул жыл дагы ошол жолугушууларды уюштурабыз. Жакшы, эң сонун Махабат эжеке бир жакшы маек болду деп эсептейм, пайдалуу. Ар бир маектен көрүүчүлөр өздөрүнө пайдалуу нерсени алат. Демек, сиз ушул коомдук ишмер деп да айтсак болот. Бизнесте жүргөн айым катары, көп балалуу эне катары, бир 2-3 баладан ашык бала чоңойткон бул көп балалууга кирет. Ошол өзүңүздүн турмушта бир байкап калган мүчүлүштүктөрдүн улам жакшы бир демилгелерди көтөрүп калганыңыз бул албетте сонун, көңүл кубантарлык. Демек, сиздердин ачып жаткан ошол бизнес ишмердүүлүгүңүздөгү бир мектеп коомго салынгушам деген. Демек, бул улуттук баалуулукка негизделген, баланы дени сак бир инсанды жетилдүүлүгүгө негизделген туура тамактанууга жакшы бир долбоор экен. Командаңыз да абдан мыкты экен. Сизге ийгилик каалайбыз. Дайыма ушул жасап жаткан ишиңиздин жемиши сизди кубантып турсун. Биздин подкасттын атынан ысык чай ичесиз, термос Рахмат. сизге белек. Чоң рахмат. Анан дайыма ушул жасап жаткан ишиңиздер жемиштүү болсун. Рахмат маек бергениңиз Чоң үчүн. рахмат сиздин да маегиңизге. Бул ичи бул нержавеющий же алюминиевый? Ушуну дагы ден соолукка билбейм. Муну да жакшы Эгерде бул тандасаңыз керек. алюминий болсо, анда бул ден соолукка абдан зыян. Аны да Эгерде ичи жанакы нержавеющий деп коет эмеспи? Ооба. Бул атайын тамак Ушуну да карап көрөсүз го бир. Ошондой болсо анда колдонсо болот да. Жакшы. Ошол жагында сөз караш керек. Анан жанакы пластик бутылкалар дагы, суулар дагы зыян. Ооба да. Ошондо Эмблемалар да болот экен го, Ооба. караганга ошол жагына. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик болсун. рахмат.